Жаз келгенде гүл жыттанат айлана. Теребел да өзгөрүлөт жайгына. Жаз менен гүл делебени козгосо анан кантип алдырбайсың кыялга. Бүгүн мына ушундай кыялга батып таңкы көрсөтүүбүздү баштайбыз, арыбаңыздар. Арыбаңыздар, кутман таңыңыздар менен. Жаздын күнү жаш баладай жаркылдап, жүрөгүңө жылуулукту тартуулап, жыты аңкып гүлдөр турса буркурап, жан дүйнөңдө кубат алып жашарат. Бул ырларды окуп атканыбыздын себеби кесиптешим экөөбүз бүгүн ушул ырлардын сонун ырлардын авторун конокко чакырганбыз. Акын Элмира Алымкулова бүгүн биздин таңкы конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кош келдик. Кутман таңыңыз менен Ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Эми акындын таңы кандай башталат? Кадимкидей эле башталат. Эрте менен турганда эле балким кээ бир учурда баягы көзүңүздү ачып ойгонгондо эле ырсаптар келген учурлар болот. Болот. Кээде кышында мисалы үчүн терезени ачып атсаң, сонун немени көрөсүң да, бир пейзажды. Анын өзүнөн өзү ыр жазылат. Карасаң эле аппак айлана кар, бирөөнүн морунан түтүн чыгып атат. Анан күн ачык болсо, күн тийип келатат. Бир өзүнчө эме жаратылыштын пайда кылат да адамга. Анан ал кооздукту жазбай койсоң болбойт экен. Жазасың. Анан акын болгондон кийин ар бир нерсеге көңүл бөлүп калат экенсиң. Ушу баратканда жолдо баратып, эмнени көрсөм ошо менен сүйлөшөм да. Ушундай болуп калат экенсиң. Кайыңды көрсөм, кайың менен сүйлөшөм. Жийдени көрсөм, аны менен сүйлөшөм. Чымчыктарды көрсөм, алардын үнүн угуп туруп калам. Ушундай сезим пайда болуп калат экен да. Сизге эме берет турбайбы? Жаңы ырсаптарын алып келет экен. Анан өзүңүз айткандай эле, табияттын кооздугу сиздин сезимдериңизди черткилеп өтөт экен да. Ошол замат сүйлөшүп, токтоп калып, үнүн угуп, жаныбарлардын да, чымчыктардын үнүн угуп калат экен. Кесиптешиңиз барсыз? Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча математик экениңизди билебиз. Анан мындай кесибиңиз менен акындык аябай эле алыс да, мындай караган кишиге. Эмне болуп ыр жазып калдыңыз? Эмне түрткү болду сизге? Бул ушу мен өзүм азыр баамдап ойлогон оюм боюнча мен жүрөгүмдө бар нерсе окшойт бул нерсе. Кичине кезинде ошо кыялдангандарым бар эле да. Мен диктор болом, мен телевизорго чыгып сүйлөйм. Мен саламатсыңарбы телекөрүүчүлөр? Анан саламатсыңарбы ата апа деп айтам деген ойлорум бар эле да. Анан эми багы эмеге карата бурула берет экен. Жашоо турмушка байланыштуу. Анан өзүм мектептен жакшы окудум, математикадан жакшы окудум. Анан ушу университетке матфакка тапшырып, анан кесибим менен бир 15 жылдай иштедим. Анан ыр жазып калам деп деле ойлогон эмесмин. Бирок сезимтал болсом керекмин деп коем. Анан багы мектепте жүрөбүз, каякта жүрөбүз, бирдемелерге багы ал убакта кызыл бурч деген болот эле да, ошолорду чыгарганга ырларды мындай уйкаштырып жаза коюп, аны мен ойлоп турмун ошо. Мен ичимен чыгып атат депчи. Просто мен окшоштуруп жазып коюп атам деп ойлоп турмун да. Анан көрсө ошо бар нерсе окшойт. Анан мынтип деле ыр жазып калам, чыгармачылыкка аралашып калам деп деле ойлогон эмесмин. Анан бир нерсе козгоп кетет экен да, мындай нерсени. Ошо 2019-жылы атабыз кайтыш болуп калды. Анан 2020-жылы баарыбыз жанагы коронавирус деп пандемияда отуруп калбадык, карантинде. Ошондо отурасың, чыгасың, огородко барып келип эле анан көргөнүм эле. Анан жанагындай жаңылыктарды угасың. Не бир мыкты инсандар өтүп кетип атты. Аларга кейисиң, анан ушинтип эле өзүнөн өзү келе баштады ырларчы. Огороддо отурсам, бир ырлар келет,
Анан маани берген жокмун, мындай ичимен угуп коем, анан кийин маани берип жазган жокмун, башында жазбай жүрдүм. Анан үйгө келгенден кийин бир аздан баягы сөздөрдүн бирөө да жок. Жок болуп кетет да, учуп кетет. Анан бир передача көрүп калдым. Анан ошо келген нерсени шыр кагаз бетине түшүрүп калсам калып калат деп айтканын уктум да бир эжекен. Анан жазбай койсом учуп кетет депчи. Анан точно ошондой эле элестеттим өзүмдүчү. Анан ушуну жазып коеюн да деп дагы бир келгенде чөнтөгүмө кагаз менен ручка салып койчу болдум. Анан эле отуруп жаза койсом баягы калып калат экен. Жазып койгону. 4 сап болсо деле, 3 сап болсо деле калып калат. Анан кээде отурсам бир ушу Элмирбек кайтыш болгондо ушундай эле бир чубалып ырлар келди да. Анын артынан Зайырбек кайтыш болду. Ушулардын мурда Зайырбектин ырларын окуп койчумун китептенчи. Жакчу да ырлар. Анан ошондо бир келди да. Ыр эпкиндери келди ушу. 5-6 куплетке чейин жазып койдум да. Бир отурганда. Ошондой болуп келип калат экен эргүүлөр. Негизгиси ошол келген саптарды убагында кармап түшүрүп калсаңыз кагазга, сиз айткандай учуп кетпейт экен. Андан ары кийин кайсыл бир убакта аягына чыгарып толуктап алсаңыз болот. Же бир жазылган боюнча эле калып кетеби? Жок, бир жазылган боюнча калбайт. Азыр дагы мурунку жазылган ырларды окусаң баягы катасын табасың да. Кандайдыр бир сөздү кошуш керек болот арасына. Ушундай убакыттар пайда болуп калат экен. Мен азыр 2 китеп чыгардым, Кудай буйруса. Анан эми алардын бардыгысы баягы келген эле нерсени жазып коюп аттым да, өзүм ыр түрүндө келген нерсени жазып коюп аттым. Анан азыр 1 жылдан бери ошо эмеге кошулдум. Жазуучулар союзуна деле эмес. Жазуучулардын Алака деген эл аралык фонд бар. Ошол топко кирдим. Анан ошол жактан окутат экен кадимкидей. Анан бул ыр жазууда жөн эле келгенди жаза берсе болбойт экен. Анын да өзүнүн эрежеси бар экен. Сөз деген муунактардан турат эмеспи анан. Ошолордун баарын келтириш керек экен да. Мисалы үчүн бир ырды баштаганда эң биринчи сүйлөм бир 11 муундан турса, ошол ырдын немесин аягына чейин 3пү, 4пү, 5 куплетпи чыгып аягына чейин ошо 11 муундан жазсаң ар бир сабын ыр ушундай көркүнө келет. Дал келет экен да бири-бирине. Окуганга да аябай укулуктуу болот экен, ушундай болот экен да, эрежелери бар экен. Анан ошону үйрөнүп калдым эми, анан 1 жылдан бери ошондой кылып жазып жүрөм. Эми буйруса 3-чү китебимди ошо эмеге эрежелерге таяп чыгарсам деген үмүтүм болуп турат азыр. Бирок баары бир өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан ырларды кагаз бетине түшүрүп атпайсызбы? Ошол нерселер баары толукталат да. Ооба. Толукталып, ошону толуктайсыз багы, өзүңүз айткандай муунактарга бөлүп, Мурда мен мисалы үчүн бара жатат деп жазсам, бул 4 муундан туруп атпайбы? Аны башына деле жаза берчүмүн, аягына деле жаза берчүмүн. Жок, андай болбойт экен да. Бара жатат деп башынан баштагам, ушу 4 муун менен баш жагы кетиш керек. Ортосу 2 муун болсо 2 менен, аягы 3 муун болсо 3 муун менен кетиш керек экен да. Анан ошондо бир көркүнө чыгат экен. Эми сизге акындык өнөр эмне тартуулады? Балким ыр чыгарган учурда, ыр жазган учурда, же болбосо эргүү келген учурда сиз өзүңүздү жеңил сезип, канат байлап учуп каласыз, же болбосо баягы күнүмдүк турмуштагы кыйындыктарыңызды эстен чыгарасыз дегендей. Кээ бирлери ыр жазгандачы, кесиптешим айткандай, кайгыга түшүп кетет экен, баягы өткөндү эстеп, ошолор кагаз бетине түшүрүп атып, кайгыга түшүп кетет экен.
Анын сыңарындай сизде Сизде кандай кандай болот? мындай сезимдер алмашып келип турат. Кээде бир жаз келгенде жан дүйнөң эргип өзүнчө эле жакшырлар жазгың келип, жаз менен багы адам жашарат дегендей бул учкуң келет да, сен айткандай. Учуп да каласың кээде, ырдын эмесине, ыргагына берилип кеткен. Мындай учкан сезимдер пайда болуп кеткен да. Кирип кетесиң ошол жака. Анан мен негизи могу ырды жазганда ушу мен ыр жазышыма түрткү болгон ушу атабыздын өтүп кеткени болду. Ана кишини ушу мен көп ырымдын басымдуу бөлүгү ошол кишиге арналган. Эми багы сезимге алдарат экен ар бир адам. Кайгырып жазган күндө болот. Кээ күндөрү жазып атсам бир жумадай деги жакшы ырлар келбей эле ошондой ырлар жазылып калат. Кээ күндөрү ошол баягы эскерүү ырларын жазайын десең, болбой эле багы эмеге жаратылышта влиять этет, погода, эме аба ырайы ушундай нерселердин баары влиять этет. Аны башкача эргүүлөр келип калат экен. Ыр жазып калганыма жолдошуңуз түрткү экен да, түрткү. Ошонун бул жашоодон өтүп кеткени түрткү болуп калды да. Ошо көп нерсени убагында маанисин билбей калганымды жазам. Ар нерсе өз убагы менен экенин жазам. Анан буну жазганым элге тарбиялык мааниси болобу деген үмүттөй жазам да. Ар бир бар убакытты пайдаланып калыш керек. Ар нерсе өз убагы менен, балалык деле өз убагы менен кетет экен, жаштык деле өз убагы менен кетет экен, карлык деле кетет экен. Баарыбыз өтүүчү экенбиз, адам деле өтөт экен жашоодо. Анан жасай турган нерсеңди ушу тирүүлүктө жасап калат экенсиң, жаса калсаң болот экен да. Ушуну айта алам да элдергечи. Бар нерсени пайдаланыш керек. Анан багы күнүмдүк эмеге алдырып, ар кандай эмоцияларга алдырып өткөнбүз да. Жаман айтып, жакшы айтып дегендей ушундай күнүмдүк турмуштун эмелерине карата ошондой өзгөрүү боло берет экен. Эми ошого көп алдырбаганга аракет кылыш керек экен. Маанилүү убакыттарды пайдаланып калыш керек экен. Жаш кезде бир ыр окуталы эмес сизге, кесиптеш. Мынакей 2 китебиңиз бар экен, ырларым менен сырларым, күзгү кайрыктар дейт. Жүрөгүңүзгө жакын 2 китептин ичинен кайсыңызы? Балким жаңы бир чыгармаңыздан ырдап берет, окуп бересиз. Китептен окуп берип коеюн, Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто акын, жазуучулар союзунун мүчөсү Элмира Алымкулова эжекебиз конокто. Буйрусу азыр бир жакшы чыгармасын окуп берет. Ыр дүйнө деген ыр экен. Ыр дүйнөдөн жүргөн элем адашып, азыр жүрөм ырлар менен жанашып, ырлар жана ырлар деп жазып, салгым келет көп ырларды жаратып, ыр дүйнөгө сүңгүп кирип жомоктой, элестетип бир да мүнөт коротпой, ыр саптары мага келген чубалып, жазгым келет бирин дагы жоготпой, ыр дүйнөгө сүзүп кирип балыктай, көп ырлар жазгым келет талыкпай, а мен болсо ойлорума жете албай, жазып коем келген ырды жарытпай. Кыялымда көп кырларды ашамын, кыялымда поэманы жазамын, кыялымда кеч жолуккан дүйнөмдө бүтпөс дастан, бүтпөс ырлар жазамын. Ыр дүйнөдө чалкып жаткан деңиздей, ырлар менен кыялдарым эгиздей, ырым менен кыялдарым тойгондой, ыр дүйнө бул бышып турган жемиштей. Сонун ырсаттар экен, Негизи атайын ыр жазайын деп отурганда кайрыктар келбейт экен, Же ошондой убагыңызда болобу атайын ыр жазайын деп отурганда? Отурганда эми бир эмеге киресиң да, аурага киресиң, анан эми ар кимге кандай келет билбейм. Мен бир теманы алып ошого ыр жазгым келсе, ошонун ар жак бир жагын ойлонуп алам да, бир сыйрачы.
Анан кийин өзүңүз психологически дайындап отурат турбайсызбы? Ошону. Анан кээде өзүнөн өзү эле жолдо бара жана акындарды байкап жүрөм, ошо жолдо кетип баратсаң деле автобустун ичинен келет телефонго шапалдатып жаза саласыз. Заметкага жазып коесуз. Анан эми да толук жазбайсың. Бак келгендерин жазасың. Анан кийин карап туруп кайра бир нукка салып аласыз. Эме келтирип коем да, муунактарга келтирип. Сизге бул өнөр ата-энеңиз тараптан өткөн эмеспи? Ата-энеңиз Ата-энем тарапта деле мындай негизинен баягы чымындар ата-энесинен же туугандарынан болуп дагы. Атам мындай жандуу киши да, мындай веселый. Жаш кезинде ырдап койгондорун укчумун. Анан апам сезимтал киши болчу. Өтүп кетти, рахмат болсун. Анан баарыбызды ошо тарбияга салып, окугула деп бизго алар эми багы жетимдик башынан өтүп, согуштан кийинки адамдар да. Анан биз окуй албай калганбыз, балдарыбыз силер окугула, силер үчүн да ушу биздин окушубуз үчүн баарын камсыз кылып аракет кылган ушу ата-эне болот экен. Анан ошо жакшы сезимдер ушу апамдан калдыбы деп ойлойм. Апам өзү аябай сезимтал, анан кандай деп болот жанагы намыскөй адам эле да. Ошо намыстанып, ушуну ордун бирдемени жазайын десе, ошону аягына чейин чыгарып, ошенткен адам эле. Анан апам деле ырдаганын угуп калдым. Асанкалы Керимбаевдин ырларын жакшы ырдачу. Ырдаганын угуп калдым. Башында биз ырдабайт экен деп ойлочумун мен. Анан кийин аяк жагында угуп калдым да. Баягы бир жерден ырдап коюңуз деп суранып калса, ошо жай отуруп анан ырдап койт эле да. Ошо. Сиздин да ырдап койгон өнөрүңүз барбы? Эми бардык эле адам ырдап койсо керек. Аябай мындай эме болуп ырдабайм деле, анан кээде ырдап коем. Ырдап коесуз. 2 китебиңиз чыгыптыр, анан 3-чү китебимди даярдап атасыз. Ал кайсыл эмени теманы камтыйт? Ал баягы эле ушул эле темалар. Мен өзүм бардык нерсе мындай ушу сөздөргө маани берип калдым азыр мен. Баягы коомдо болуп жаткан нерсе акындын жүрөгү менен өтөт дегендей. Ар бир нерсеге ыр жазабыз азыр. Группада да ошондой программа жүргүзүлүп турат. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү келатабы? Ошого карата ыр жазабыз. Жаз келатса жаз жөнүндө 8 бар. Азыр болсо жеңиш күнүнө карата ырлар жазып атабыз. Ушундай болуп жаза беребиз. Анан программадан тышкары өзүңдүн келген ырларыңды жазып турат экенсиң. Ошо анан азыр ошо жанагы акындардын эрежеси менен жазганга аракет кылып атам. Бул 2 неме китеп андай болбой калган. Анан 3-чү китепти буюрса ошондой элге багы китепти ачканда жүрөгүнө жете турган ырлар жазылса экен деп тилек кылам. Негизи китеп чыгаруу оңой эмес. Бир топ машакаттуу, артында көп эмгек жатат. Анан ушул 2 китебиңиз туурасында айтып бериңиз. Кантип китеп чыгарып калдыңыз? Канча убакытта, кандай энергия, эмгегиңизди сарптадыңыз, короттуңуз? Аталыштарын кантип тандадыңыз? Сонун суроо болду. Могу биринчи китепти ырларым менин сырларым деп. Бул китепте баары эле мен өзүм жан дүйнөм деп койсом болот. Ырлар баары ушу өзүмдүн ичимдеги сезимимди билгизген ырлар. Анан мен бул жерден айтпай кетсем болбойт. Ошо Алака фондунда Зура Маметова деген эжекебиз бар.
Ошол эжеке мага жол көрсөттү да. Мен айтып атпайм, жазганыма быйыл 5-жылга кетип атат. Анан 1-2 жыл жазган ырларымды тетрадка чогулуп жүргөм. Анан ошо эже менен таанышып калдым. Анан ал эже ырларымды көрүп, анан сенин ырларың жакшы экен, даяр эле экен. Анан баягы оңдоп түзөө киргизиш керек, анан китеп чыгарсаң болот экен, канча ыраң бар дейт. Анан билбейм дедим, көп элерим бар, тетрадтарга жазып койгон. Ошо биринчи китепке 180ден ашыгыр кеткен. Экинчи китепте эле ошондой. Күз кайрыктар экен. 180 дейт. Күз кайрыктар дейт. Бунун аттарын ошо муну өзүм ошо ичимдеги оюмду билгизген сыр катары эле ырларым мен сырларым деп тандап койдум. А бул китепти? Бул китепке баягы биздин өзүбүздүн возраст жашыбыз күзгө таяп калгандан анан көп эле ырлар эми ушу жаштыгың өтүп кеткенине, балалыгың эскерип, ушундай темаларда жазылат экен эми. Анан ошо күзгү кайрыктары деп күз мезгилдеги менин жазган ырларым дегендей мааниде жазылып калды да. Эми сизге дагы бир ыр окуталы. Кайсы бул китептен окуп бересизби? Эми бул китептен окуталы, күз кайрыктар. Күзгү кайрыктар деген китебинен дагы бир атайын буктап койдум, бир жерин өзүмө жаккан ырларды жибип албайын деп. Китебиңизден белгилеп. Бирөөнү таап. 200га жакын ыр бар бул китептин ичинде. Ар биринде ошондой. Жакшы экен. Канча убакытта даяр болду бул китептер? 1 жылда 2 китеп чыгардым ушу. Мен эме деп атпайм, ушу ыр жазган сезимимди ушу мен атабыз деп эле айта берейин. Кайнатамдын аты да ошондой анан. Айтып көнбөй калганмын анан. Ошо атабыздын арнап жазган ырыман бирөөнү окуп берип коеюн. Сагынычым түгөнбөйт. Ашык болуп бирибизге бирибиз, табышканбыз бирге болуп дилибиз, бөлүнбөйбүз түбөлүккө дегенбиз, убаданы бузуп алдык кимибиз. Эсиңдеби биз анташкан күнүбүз, аяламга жеткениңди сүйүбүз, тагдыр деген татаал болот турбайбы, эки жакта калдык минтип эми биз. Ак сүйүүнүн илебине жылынып, коштоп бизди сезимдеги сулуулук, кайталангыс ошондогу көз караш берип жүрөт азыр деле жылуулук. Колдон буттан тушап алып кусалык, азыр менин жүрөгүмдү жүгөндөйт. Бир өзүңсүз өмүрүмө күлөнбөйт, сага деген сагынычым түгөнбөйт. Эми жүрөктөрүм дүркүрөп өшүп чыктым. Мен көзүмө жаш алып кеттим го. Сонун экен. Эми сизге чыгармачылык эргүү каалайбыз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Алдыдагы ошол жаңы даярдалып жаткан 3-чү китебиңиз сиз ойлогондон дагы, сиз күткөндөн дагы мыкты болуп чыксын. Сиз айткандай ыргаактары менен ыратталып, окурман ачканда эле ар бир ырга көзү түшүп окугусу келсе экен деп атпайсызбы? Ошол аруу тилектериңиз орундалсын. Эми сизге биз эркин микрофон берели. Калемиңиз курчуй берсин. Китебиңизди мага берип туруңуз, мен азыр бир ыр окуйм мындан. Рахмат. Биринчиден силерге рахмат. Ушинтип студияңарга чакырып, маек куруп жатканыңарга. Анан эркин микрофон деп атасыңар, ошо эмнени айтайын кыргыз элиме. Багы жашыбыз келип калды. Эненин жүрөгү жалаң тынчтыкты сүйөт экен. Эли жерибизде тынччылык болсун. Тынччылык болсо, баягы жашоо өз нугунда жүрө берет. Келип кетүүчү болот экенбиз баарыбыз. Анан ушу артыбызда из калтырганды үйрөнүп баарыбыз эле. Кыргыз элинде жакшы күндөр көп болсун, жалаң тойлор, той жандуу адам элдер биз өзүбүз. Тойлор көп болсун. Кудайым мен баягы жамандык
жанаша жүрөт экен. Азынан берсин, кечинен берсин. Ошо бала чакабыз аман эсен болсун. Негизи дүйнө жүзүндө эле согуш болбосун. Бардык жакта эле ар кандай нерселер чыгып атат. Анан Кудайга шүгүр, элибиз оңолуп атат. Азыркы президентибиз деле мамлекетибиз оңолуп атат. Жакшы жагына өсүп атабыз. Ошо жакшы күндөр көп болсун, бейпилчилик, тышчылык болсун. Анан силердин да ишиңерде ийгилик болсун. Каалаган тилегиңерди Кудайым бере берсин. Көп бийиктиктерди багындырып, жакшы адамдарды студияңарга чакырып, элге таанытып, эмгегиңерди жазай бергиле, эмгегиңердин үзүрүн көргүлө. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Келген күнгө аткан таңга рахмат. Бул өмүрдө жашоо кечүү ырахат. Шүгүр кылып жашаганды билели. Өмүр бизден баратса да ырахтап, аткан таңга келген күнгө рахмат деген ырдын автору тагыраагы айтканда Түрк алеми жазуучулар ордосунун мүчөсү, Алака эл аралык фондунун мүчөсү, Жаз эми деп аталган альманах китебинде, ошондой эле Аска журналында ырлары басылып чыккан Элмира Алымкулова акын эжекебиз бүгүн бизде конокто болду. Ооба. Экрандан алыстабай туруңуздар. Биз азыр кийинки конок менен сиздер менен биргеликте көрүшөбүз.